700 миң акча каралат экен. Шаарга күнүгө чыгып, водовоз суу себиш керек экен. Мышык ыйлайт акыбалыбызга, шаардын акыбалына. Кафелерден аласыңар мыйзамсыз, чөнтөгү наличка бер деп алат экенсиңер. Менин договору бар экен булардын. Прям көчөгө сиз уруксат бериптирсиз мусор таштаганга. Президент келгенде эле суу сепкенин көрдүм мен, честно. Башка учурда мен водовоздун суу сепкенин көрө элекмин. Куурап жатат. Мына ке. Aslında pul oladı. Pul ötkazamız. Мен суроо берип атам сизге. Эртең мына репортаждан көрөсүңөр. Ылыжак Бангладеш болуп кетиптир го. Статусу бар Ноокат шаары. Ноокат шаардын абалы, базардын башы. Субсидия деп 10 миллион акча бөлүнөт дейт. Мен таң калып атам да. Ноокат сотунун алды, акыбалды карагыла. Эже көктөгөптүр. Мынаны карагыла. Эми буга канча акча кетти, бюджетке канча акча кетти деп көрсөтүшөт билбейм. Bir күндү ачканда шомалла ушул гүлдөрчү. Президент келген күнү таң калганмын. Тиккен эртеси күнү ачканда, ey Allah. Мен ойлойм бул репортаждан кийин сизге укуктук баа берилет. Аскар Алыбеков, иштей албасаңыз кетиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу талант акыбал юткан көрөрмандар. Биз буга чейин тазалык боюнча Instagram баракчасы кыска видеолор жүктөп аттык. Буга чейин биз YouTube'га атайын даярдаганбыз. Тилекке каршы биз срочно сапарга чыгып кетип, репортажы толук даярдалбай калган да. Биз кечиндеси буга чейин биринчи ызычы чыккан видео боюнча ошол жерден кечинде мусор төккөндөрдү кармайбыз атайын деп тазалыктын директору менен сүйлөшүп, анан мэриядан бир адам, тазалыктан бир адам биз келип совместно видеоролик даярдай турган болгонбуз. Тилекке каршы биз срочно сапарга чыгып кетиш керек болду дагы. Видеолор тартылбай калды. Бүгүн эртең менен бул жерге кабар келип, биз обедте Instagramга именно ушул жерден таза болуп турган, ушул жерден мына эскертүүнү карагыла, эмне деген шермендечиликтер менен видео тарткан. Кечиндеси келип, биз ушул жерден видеоролик тартабыз. Талант акыбал каналына деп айтканбыз. Азыр келип эле мына бул жерден бир Ноокаттын тургуну шаардык жаранды кармадык. Эми видеого тартпадык. Эмне келип түшкөн маал эле болчу. Эскерттик мусорун алып кетти. Биз сапарга чыгардан мурда бир жаш кыз, 20 жашта экен. Болжолду бир 2 жума мурда бизге чыгып, банкта иштейм, сотрудникмин деди, руководители бир Айтор жаш эле кыз, 20 жаштагы кыз экен. Ноокатка келип иштеп баштаганыма аз эле болду. Ноокат чындыгында аябай бардак, жыттанат. Көчөгө эле мусорду котпой бардыгы ташташат. Эртең менен запах ичкерге мусор дотобо көптүгүнөн жана малдын отходторундагы касаптар дагы алып келип иче карын таштап кетет, жыттанат. Келсеңиз аябай страшно, невозможно деп, анан мен видео, фотороликтер болсо таштап кой дегенмин. Мэрияга кайрылдым, 20 күндө ответ берди деди. Анан ошол карындашыбыз бүгүн эртең менен дагы аябай страшно акыбалда. Биз ал видеону мүмкүн болсо кошконго аракет кылабыз. Көрүп мындай кандай десем, бир эле учурда ачуум келди, бир эле учурда эмнеге бул шаардын тургундары, эмнеге Ноокат эли, особенно ушу базарда иштегендер ушул аймакты таза кармай албайбыз. Ушул жерден нан таап аткандан, ушул жерден базарга чыгып үй бүлө багып аткандан кийин эмнеге ушул негизги жолду, шаардын ортосун таза кармасак болбойт? Сырттан бизге коноктор келип атат. Ноокаттын жараныбыз, эмнеге биз ушул нерседен намызданбайбыз? Эмнеге ушуну ойлонбойбуз? Эч ким көрбөйт деп таштаган менен үстүдө Аллах көрүп турат го деген сезим эмнеге жок? Эмнеге биринчи жарандык бир жоопкерчилик бизде болбой жатат? Экинчи, шаардын мэри Аскар Алыбекович эмнеге ушуга чара көрбөй жатат? Тазалыктын директору келгенде 4 ай болду. Келгенде эле тепкилеп жатып калбайлы деп мурдакы жетекчиси тазалыктын, биз алардын мэрия менен болгон мыйзамсыз, алардын жанакы Айтор соодагерлери менен алардан мыйзамсыз акча чогулткан, жер арендасы, тазалыкка мыйзамсыз чогулткан акчаларын чагылдырып бергенден кийин органданбы, Айтор ким, прокуратураданбы, аяктандыр бир действие болду, тазалыктын жетекчиси иштен алынды.
Ордуна келген тазалыктын жетекчиси азыр Дастан мырза. Келгенине 4 ай болду. Бүгүн өзү менен сүйлөштүм. Ушул маселе боюнча жеткиздим. Биз репортаж даярдайбыз дедим. 4 айда анализ кылып чыгып, базаркомдор менен сүйлөшүп, базардан ижарага акча алып атабы, демек ошол жактан шартты түзүш керек. Базардын ичинен урнага место даярдап берип, чоң контейнерлерди коюп, ага ыргытпай сыртка чыккандарга мыйзам талаасында жестко чара көрүп, тартип алып келсе болот. Буну совместно мэрия, тазалык, базаркомдор бирге иштеп туруп, ушул тазалыкты ушул жерде жылтырап таптаза кармасак болот. Демек, иштеген эл үчүн баягы занимать этип турган должностунда мында пешенеттери менен эмгек кылган жетекчилер жок экенин далили дегим келип атат да. Базаркомдор менен сүйлөшүп, ишкерде вообще айласы жок болсо урна койгонго. Тазалык кайсыл бир жерде сүйлөшүп, кайсыл бир жерге урналарды коюп, ошол жер менен тааныштырып коомчулукка видео обращение кылыппы. Ана мынандай эмне деген шермендечилик мына кагазга мына жерге мусор таштаба. Мына 5000 штраф 5000 сом, даже көрүнбөй калган өчүп кеткен 5000 сом деп эскертүүнү карагыла эми. 21-кылымда уят да, шермендечилик болчу. Урматтуу Ноокат районунун жергиликтүү атка минерлери, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү калк менен, жергиликтүү ушул ишкерлер менен, базарчылар менен, ижарачылар менен түшүндүрүү иштерин алып, рейд кылып, урна коюш керек болсо урна коюп, тазалыкка көңүл бурбайлыбы? Эмне деген шермендечилик? Мына акыбалын караңыздар. Бул жер бүгүн биз чагылдыргандыктан ушул жерден баштап атабыз. Мүмкүн болсо жогору жакты жакындата аласың, алдыгы столбанын алдын. Ылдый жакта аябай уже көбөйүп кеткен мусорчу. Шаарда тим эле жүрөсүңөр, кымбат машиналарда, кымбат кийимдерди кийип, айфондорду көтөрүп, тим эле чаң жугузбай жүрөсүңөр шаардык жергиликтүү калк, жергиликтүү мына шаардын тургундары. Акыбалды карагыла кечки мына. Кечиндеси шаардын акыбалын карагыла. Мына наркы бетти кара. Мына билбейм азыр мына кимдин урнасы, билбейм. Мына тазалык менен договору барбы, бул урна балким кафеники чыгаттыр, ажыныкы чыгаттыр, билбейм. Болот экен го. Бул кайсы кафе? Кафе экен, жожо курдак дейт. Жожо курдак дейт, крылышки дейт. Демек бул кафеге таандык да. Болот экен го. Алдыгыны кара. Алдыгы мусорду кара. Мына мусорду кара, урматтуу базаркомдор. Урматтуу тазалыктын жетекчиси Дастан мырза. Бул көрүнүш не деген көрүнүш? Мен уялып атам да, мындай Ноокат районунун тургуну катары мен чындыгында уялып атам ушул көрүнүштөнчү. Биз жалгыз Талант Акбулай YouTube каналы тазалык менен бир эле биз күрөшөбүзбү? Эмнеге жардам бербейсиздер? Бул тазалык бир эле бизге керекпи? Мына көрүнүштү караңыздар. Мына. Не деген эми мына Береке Грант торговый центрден алды. Не деген көрүнүш эми мына караңыздар. Береке Гранттын бул жерде видео наблюдение, видео көзөмөл бар да. Бул жерде мына ушуларды ким ыргытты, издеп табып чара көрсө болот да. Акыбалды карагыла. Мына круговой. Көрсөтүп кой, круговой. Шаардын так ортосу. Мына. Не деген көрүнүш эми, урматтуу мекендештер, урматтуу содагерлер. Сөз жок да, сөз жок. Ушул жерден нан табып атасыңар, ушул жерди таза кармасак, ушул тазалыкта иштегендердин дагы эмгегин бааласак болбойбу? Ошолор дагы бирөөнүн атасы, бирөөнүн энеси, бирөөнүн байтеси, бирөөнүн иниси. Ичин бул жакты карачы, мына акыбалды карачы, мына ичин, каналдын ичин кара.
Эмнеге ушул нерсеге мындай точка койсо болбойт? Эмнеге ушунун алдын алсак болбойт? Эмнеге шаарды? Алдыгы мусор ыргытып атат. Көрдүңбү? О, мына ыргытканды кармайлычы. О, кепканы көрдүңбү? Ошол баланы кармайлычы. Салам алейкум. Атың ким? А? Абдулла? Азыр мусорду каяктан алып чыктың? Ичкарыда. Ичкериден базарда соода кыласыңбы? Менми? Ha. Шогирт боламын. Шакирт болосуңбу? Мусорду эмнеге көчөгө таштап атасың? Ичкарыда битте айтты, куруп кетмей алып чыгып таштап коеюн деди. Мусор сеники эмеспи? Жок. Жөн эле жолго таштап кой деп айтты. Жок, ташкарда мусор бар, аш мусорду таштап коеюн деди. Негизи туура иш кылдыңбы, туура эмес иш кылдыңбы азыр? Сен ушул шаардын тургунусуңбу? Шаарда жашайсыңбы? Шаардын тургуну катары. Шаар таза болуш керекпи негизи? А? Шаар таза болуш керек экенин билет экенсиң. Анан эмнеге мусорду бул жерге алып чыгып таштап койдуң? Жок. Ташкарда мусор бар экен да, шуну мусорду алып чыгып таштап. Ушул жерде мусорду көрүп эле таштап койдуңбу? А? Бул жерге мусор таштаса болбойт го. А? Кайга барып? Урна, атайын урна бар. Билесиң да, кайсыл жерде урна бар. Урнаны түшүнөсүң да. Мусор таштай турган жашык болот, Кутуча болот, мусорной бак болот. Алдыгында бирөөсү турат, көк, жолдун боюнда алдыгында бирөөсү турат. Аны ким койгон билбейм. Негизи темирден. Алдыгы зданиянын алдында бар. Билесиң да? Ошол жерге апарып ташташың керек. Азыр мусор сеники эмес экен. Ооба. Сени бирөө суранды деп таштап кой деди. Жаш бала кезинде 18ге чыга элексиңби? Жок. Канчанчы класстын баласысың? 9. 9'u бүттүңбү? Жок, эми өттүм. 9'du окуп, дальше каяка барып окуйсуң? Же ошол менен шакирт болуп чыгып кетесиңби? Ой, жойкан келип шагирт болуп түштүм. Атам колуна. Өзүңдүн атаң колуна шакирт болуп түштүңбү? 9'du окуйсуңбу толук? Же окубайсыңбы? Честно айт. Окуйсуң. 9 бүткөндөн кийинчи? Бүткөндөн кийин şu дальше окусалы керек. Дальше окугун, сөзсүз түрдө окугун. Универди бүткөн, келечекте мындан окуп аткан мэр болуп келишиң мүмкүн, депутат болуп келишиң мүмкүн. Түшүндүңбү? Ооба. Обязательно илимдүү, билимдүү жаштарга биз муктажбыз. Түшүндүңбү? Илимдүүгө алам жарык, окугун, аң сезим болсо, анан мусор көчөгө таштабайсың. Түшүндүңбү? Кайда? Жок, ала берсин, коюп кое берем, болду уже. Коюп кое бер. Коюп кое бер. Базарчы сода кылган адам айтты буну, таштап кой деп. Жок, ахлат тоса элек адамдар. Ахлат таза болуп аткан, базардагылар да ошо базардагылар да. Всё, жоңго берем, айда берем. Жоңго. Ушунча мусор турат, ала берсин. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Эмне кылып атасыз? Коздоп атасыздарбы? Салам алейкум, брат. Ал жакты эле асманды эле коздой бербей, мына тазалыкка дагы көңүл бурбайлыбы? Тазалык ичкимен келишим бар окшойт да, Дастандан соң. Именно ушул жердин келишими бар дейби. То есть Дастан уруксат бергенби бул жерге? Дастан өзү айтты, жетекчи. Тазалыктын жетекчиси. Тартып турайт. Айта бериңиз эми. Айта бериңиз, азыр бул эми Дастанын өзүнөн сурайбыз. Мына Дастан келишими бар дейт. То есть тазалык менен булардын келишими бар. Тазалыктын жетекчиси ушул жерге уруксат берген, ошондон улам булар значит ушул жерге таштап атат. Биз азыр Дастанга да чалып, мүмкүн болсо кел деличи. Болдук беле. Ошол боюнча келдик азыр. Уже шаарыңыз уже мышык ыйлайт акыбалыбызга. Шаардын акыбалына. Мүмкүн болсо келе аласызбы? Бул жерде сиз менен мына биздин көз алдыбызда таштап атышат. Сиз менен договор бар экен булардын. Прямо көчөгө сиз уруксат бериптирсиз мусор таштаганга. Жок, мен Эми мына мен айтып атпайм, экөөбүз запись болуп атат. Адамдар сизге бул жерге оказывается акча төлөйт экен, сиз уруксат бериптирсиз. Прямо көчөгө таштаганга мүмкүнчүлүк бар экен. бериңчи ошол адамга. Жок, сүйлөшөбүз баке? Сүйлөй бересиз? Жок, эми записти өчүрө албайбыз баке. Сүйлөшө бересиз? Жок, көнбөй атат, запистен качып атат. Мында келсин сүйлөшөбүз дейт. Жок, Круговойго келсеңиз. Боюндагыларды айтасызбы же ичкеридегилерди айтасызбы? Көчөдө турабыз, Круговойдун боюнда, жолдун боюна таштап аткан жеринен кармап атабыз. Жолдун бою Круговойдо турабыз, көчөдө. Репортаж узарып кетип атат. Мүмкүнчүлүк барбы? Келиңизчи срочно. Биз сизге күндүз кабар бергенбиз. Бүгүн репортаж даярдайбыз деп. Даттануу келди сиздерге, письменный виде кайрылуу жасаган экен банктын сотрудниги деп. Ошол боюнча азыр видеороликта даярдап атабыз. Азыр өтө страшный акыбал. Жок, сизге айттым ал 20 күн эч кандай письменный
Bana kayırılı bolbodu. Bir gün ayttı men ertesi gün sırası reaksiya kıldım dedim o sizge. Сем ал сиздин айтканыңыз, бул сотрудниктин айтканы 20 күндө ответ берип атасыздар. Мага ал 20 күндө ответ берилгенин дагы көрсөтүп атат. То есть тазалыкка сизге эмес. Письменный видео мэрияга кайрылган. 20 күндөн кийин ответ берген мэрия. А сиз тазалыктын жетекчиси катары сразу эле чыккансыз байланышка. Бүгүнкү күнү конкретно Нокат мэри Аскаралы Рысбековичке эгерде иштебей турган болсо, жумуш ордун бошотуп эле кетсе, бизге иштей турган, Нокаттын мындай бир келечекке бир өнүп өскөнгө бир багыт ала турган, коомчулук менен иштей турган, шаардын өнөөсүнө салым кошо турган жетекчиге муктажбыз. Месте ордун бошотуп берип кетсе, бизге бир иштей турган татыктуу, жашы, бул аксакал уже пенсионный возрасттагы, пенсияга жетип калган адам экен, балким уже пенсионердир. Пенсияга челек болсо 1-2 жылда пенсияга чыгат. Андан көрө бир жаштар келсе, иштеп шаардын тазалыгын карап берсе жакшы болмок да. Шаарга мэр болуп келгенден берги көзгө көрүнүктүү иш, жумуш жасай элек Нокат мэри. Мен саясатташтырып азыр мындай не кылташтабыз, бурмалапчы. Жок, бурмалаган жерим жок. Бул менин көз карашым. Менин көз карашым, мен өзүмдүн көз карашым менен азыр мына коомчулукка кайрылып атам. Бизге ушундай мэрдин кереги барбы? Сүйлөштүк. Мен экөө сүйлөшүп турабы? Месте кылып берсе мен коюп берем дедим. Месте жок болсо мен акчаны алгандан кийин мусорун алам да, жолго таштайбы, башка жакка таштайбы, мисалы үчүнчү. То есть мында алганычы. Хорошо, ошондо сиз айткыңыз келип атат. Мен акчасын төлөп атат алар. Көчөгө таштап кете берсе да, мен артынан тазалаганга вынужденмин. То есть это нормалдуу көрүнүш дегенге алып келип такап коюп атасыз да. Раз сиз акча алып атасызбы, келишим түзүп атасыз, демек сиз аларга шарт түзүп беришиңиз керек. Иш болуп атабыз. Бир Нокат шаарында болуп атабы, башка шаарлардан да иш болбойт атабы. Причем сиз данный момент Нокат шаарынын тазалыгынын жетекчисиз да. Зачем башка шаарды аралаштырып? Биз аз конкреттүү Нокат шаарында, Нокаттар шаарынын жергиликтүү калктын көйгөй маселелерин жергиликтүү бурмалап эле айтып таштазырчы. Эртең менен бөлөк сүйлөп атасыз, азыр бөлөк сүйлөп атасыз. Анткени съемка кетип атат. Эртең менен мен сизге мындай эскертүү бергенмин жаран катары. Бүгүн съемка болушу мүмкүн, байке. Келиңиз. Сен ушундай экен, мен келгенден бери ушундай болуп атат бул нерсечи. Жок, сиз эми келгениңизге байке 4 ай болду го. 4 айда сиз анализ кылып, 4 айда уже изчетет чыгып. Болуптур, жооп берип коюн. Мындай азыр мэрди айтып атасыз, башканы айтып атасыз. Бул мэр келгичейин деле ушундай экен го, мен мындай изилдеп атам да мен деле. Месте Ошондо хорошо. Дастан мырза, ошондо азыркы мэр келги, азыр карасаңыз. Карасаңыз. Видеону жөнөтөм. Түшүндүм, мен карасаңыз. Карасаңыз, сиздин айтышыңыз, сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы мэр Аскаралы Рысбекович келгенге чейин ушул акыбал болгон. Сиз тазалыкка жетекчи болуп келгенге чейин ушул акыбал болгон. Демек ушул бойдон кала берет. Ушул маселени чечкенге силер аракет кылбайсыңар жетекчилер, туурабы? Аскаралы Рысбековичтин келгенине 2 жыл болду. 2 жылдан бери эмне ушул маселени эмнеге чече албайт? Чече албаса кетпейби? Сиздин келгениңизге 4 ай болду. 4 айдан бери базаркомдор менен сүйлөшүп ушул маселени чечкенге аракет кылдыңызбы? Биз аракет кылтабыз. Бүгүн дагы сүйлөштүм дедим сизге. Мен азыр видео жөнөт десеңиз, видео жөнөтөм. Жок. Жок. Мен түшүндүм. Сиз эми тазалап, эртең менен тазалатып жуудуруп атасыз. Ол сама собой. Асакал, ассалам алейкум. Каяктан келет? Бул каяктан чыкты бул мусор? Базардан алып чыктыңызбы? Жок. Каяктан алып чыктыңыз? Каерден? Келеш базардан алып чыктыңыз. Келишимиңер барбы? Тазалык менен. Бар. Төлөйсүзбү? Kim төлөйт? Тазалык мусорга Мусорга беришип. берип атат. А мына жерге төккөнгө болобу? Мусорду ушинтип көчөгө алып чыгып азыр мына шаардын так ортосуна круговойго мына камера турат. Ушул төгүп атканыңар кандай мына? Biz bunu töhmeymiz. Bizdiki çıktı. Чып. Жок, караңыз, азыр сиз мына сиз азыр съемка кетип, сиз мусор алып келип таштап атасыз. Ушул мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи? Bizge şu an diyeceğim de. Ким деген? Ahlaklı. Maşevi toplaysa maşida oladi. Алат деген. Ким айткан? Тазалык жетекчиси айтканбы? Айтканбы? Уктуңуздар, Дастан мырза. Ака. Экинчи адам мына уже айтып кетип атат. Мен кимге айттым? Мен таныйм ал адамды. Эй. Азыр мен Дастан мырза менен тазалык жетекчиси менен турам. Мына телефонду берем, сүйлөшүңүз. Тазалыктын жетекчиси сүйлөй бериңиз, угуп атат. Alo. Угатам ака. Biz maşevi mısır alıp çıkarmaz. Çıktı da. Koyanıga cevap vermeyimiz. Kim alıp gelip taşıydı bilmeyeyim ben.
Ne çıktılar bizdeki. Toy geçtik. Sözüme, mayli men sözüme жооп берип коюң. Мен сизге айттым ошол жакта. Мен тааныйсызбы siz? Мына караңыз. Мени көргөнсүзбү де? Сиз таанысызбы тазалыктын жетекчисин Дастан мырзаны? Тазалыктын жетек, Нока тазалык bu İspanya ишкананын жетекчисин таанысызбы? Men o kamxozlar bolalar bilir. Kamxozlu xo'jayini aslida pul oladi. Pul o'tkazamiz. Карасаңыз, караңыз. Мынау тазалыктын жетекчиси. Силер айтып атасыңар, бизге тазалыктын жетекчиси уруксат берген деп атасыңар. Биз келишимибиз бар. Ушул жерге алып келип төгөсүң, ушул жерде машина менен алып кетесиңер деп айткан деп азыр айттыңыз запись түшүдө. Азыр да атады. Ким айтып атат? Тазалыктын жетекчиси. Yo'q, ana shu axlat oladigan bolalar mana shu yerga bir chiptada olib Ошол тазалыкта Нока тазалык Испания ишканасы сотрудниктери айтты сизге. Bizgami? Ким уруксат берген? Hammasi ham aytgan. Mana shu yerga to'plasizlar, oladi. Boshqa gap yo'q. Biz chiptada olib chiqamiz. Boshqa o axlatni olib chiqmaymiz biz. Эгерде сиз жалган сүйлөгөн болсоңуз, тазалык Испания ишкананын жетекчиси сиздер менен келишими жок. Эгерде бул жерге уруксат бербеген болсо, сиз жоопко тартасыз мыйзам талаасында, билесизби? Bo'ladi. Алдаган болсоңуз. Bo'ladi. Жалган сүйлөп элесиз, тоюз. Сиздерге уруксат берген, келишимиңер бар. Акчасын төлөйсүңөр. To'laymiz. Киштайсаңар барбы төлөнгөн? Ежемесячный төлөнгөн. Ertaman keladi, Ай сайын төлөйсүңөрбү? Oy sayin olishadi. Күндүк алабы? Yo'q, oy sayin. Ай сайын канча төлөйсүңөр? Bilmayman men. Макул, аксакал бара бериңиз. Misal үшін bir adamın 2 местасы. На, мусордун алып келип атканын кара. 2 местасы бар екен. Bir adamın 10 местасы бар екен. Жок, байке, эми негизи ушул көрүнүштөр мына азыр канал менен бир мусор алып келип атат. Сиз эми YouTube'дан көрөсүз. Эжеке, Факт менен сүйлөп отыр. саламатсызбы эжеке? Эмне мусор төгүп койдуңуз? Эмне мына азыркы? Мына азыр алып чыгып биз видео тартып келет атабыз го. Келишимиңер барбы жокпу тазалык менен? Именно тазалык менен келишимиңер барбы? Канча төлөйсүңөр айына? 200 төлөйбүз. Ай сайын 200 төлөйсүңөр, а? Ол жерге мусор төккөнгө ким уруксат берди? Жерге төкпөйбүз, мына жака барабыз беке. Эмнеге азыр алып чыгып төктүңөр? Мен ачып төктүмбү? Сиз эже эмнеге алып чыгып төктүңүз? Бул жөлө коюп туруп. А? Эмнеге коюп турдуңуз? Сиз ушул жердин тургунусузбу? Я. Эже, ушул жерде нан табып жеп атасыңар, туурабы? Ушул жерде үй бүлө багып атасыңар, ушул базарды таза кармасаңар болбойбу? Бул жакты тазалап чыгып туруп анан көчөнү мусор тетебесеңер боло береби? Шаарды таза кырмайлыбы шаардын тургундары? Алыңыздар алды мусоруңарды алып кеткиле. Алыңыз, биз съемка кылып атабыз, алыңыз. Алдыңында турат эжеке урна, алдыңында турат. Кимдин урнасы билбейм, алдыңында турат. Мына, онанда турат. Көрдүңүз, чоң болуп. Көк жашы го машинанын алдында. Мына жерге бир урна келип туруптурго, ким? Дастан мырза, көк светте. Курда кафенин алдына. Ким алып келип койду буну? Ал өздөрү койгон аны. Сиз кой дегенсиз да, туурабы? Милдеттендиргенсиз да. Келгендер коет аны. Жок, койгусу келгендер эмес, милдеттүү да негизи. Негизи милдеттүү да. Алдына урна койгонго. Чоң кафе болгондон кийин, туурабы? Сиз менен келишими бар, ал акча төлөйт, ошон үчүн урна коюп койду алар. Алар бүгүн Instagramдан көрдү дагы, ошол жерге эртең сөз тийбесин деп жакшынан алып чыгып койду. Мына өткөндө ызычы чыкпады беле? Өткөндө ызычы чыккан жериңер камераңар иштеп калыптыр, мына азыр таптаза турат. Прям чётко, таптаза турат. Мына азыр ушул жерге жетип келдик. Кругойдон жогору чыктык. Мына ал жер таптаза, көрдүңүзбү? Өткөндө мыйзам талаасына чуркап жүрүп, эки адамды кечирим суратып, мыйзам талаасынан штраф жазып, видеороликтери интернетке чыкты эле, мына результат бар. Мына ал жер азыр таптаза турат. Кайча мына мороженый балмузда саткан жер азыр жабык экен. Шундан коркуп дагы таштабай койсо болот эле. Азыр булар жабык экен да. Ичип жок экен деп таштай берсе болмок. Результат бар уже. Результат бар. Анан буга чейинки биз ошол репортаждарда сизге кайрылуу жасадык эле. Мына ал жерде эскертүүңүз бар да. Мына С. Алибаев көчөсүнө эмеге илген столбага. Бул эки арчанын ортосуна түшүп калган. Көтөрүп коюңуз, элге көрүнүктүү кылып дедим эле. Буну да көтөрүппөпсүз, байке.
Ушуну кыйынбы көтөртүп коюш? Мына жакшына кылып көтөрүлбөйлү байке, мына видео звондооңузду жандырыңыз, мен сизге көрсөтүп коеюн. Так, менин видеом. Мына ке байке. Мына. Шуну көтөрүп коюш, мына жерге чыгарып коюш кыйынбы? Мына результат таптаза. Мына ушул жерден башталган негизи. Таптаза турат. Мына камераңарды беракка каратып буруп турсаңар, булар иштеп баштаптыр. Мына таптаза. Результат бар да. Ылдый жакка эч ким көңүл бурган эмес. Ылдый жакка боло берет уже мусор төгүл. Жүрчү мына жакта урнаны көрүп коет. Мына жакка урнага бар эле. Жана шамга келгенде. Ладно, ким? Дастан мырза. Дастан мырза. Мен сизди түшүндүм. Биз репортажыбыз аябай узарып кетти. Сиз менен сүйлөшкөн үчүн алак спалтан мен. Бат-баттан репортаж кыскарталы. Сүйлөй бериңиз. Акыркы сөзүмө угуп коем. Мына Калинин көчөгө таканса биз 4 жерге камера коюла турган болду. Ага биз кат жазып бердик. Мына жерде урнаңыз бар экен, турат экен десек бар. Мен бул жөнүндө мага силер видео тарткан маалда ошол жерде урна жок эле. Ызычу. Ва алейкум ассалам, ызычу. Жакшы жигиттер, ассаламу алейкум. Ызычу башталгандан кийин тазалык алып келип койду дейт. Бул чынбы, жалганбы? Кайсыл жерге? Мынал жер. Мына, домдун астына. Бул жерде да болгон эмес дейт. Ошол ызычу чыккандан силер камерага тартып чыккандан кийин алып келишти дейт. Бул жерде да жок болчу дейт. А мен 2-3 күндөн келип туруп карасам бул жерде бар экен эле да. Мен тартып кеткенмин, тартып кетсем камера Канда бар эле го эми болду. Жок, мен экинчи жолу келип издеп урнаны. Мына жерде бар, мен айтып атам, бар, мен көзүм менен көргөнмүн. Слишком болуп кетти, така. Сиз түшүнбөй атасыз. Уксаңыз, мен келип тартканда мына мынал урна турган. Пустой турган. Комментарийга жазып атышат. Биринчи келип нарактан тополоң кылып тартканыңарда мына урна ошол маалда жок болчу. Ошол түнү менен келип тарттыңар, эртеси күнү алып келип койду. Ага чейин бул жерде да урна болгон эмес деп комментарийга кирсеңиз жазып турат. Мен ошону айтып атам. Просто сизден сурап атам. Бул чын маалыматпы, жалган маалыматпы? Мурдатан негизде постоянный бул жерде барбы урна? Азыр жалган маалыматты, чын маалыматты сүйлөп атасыз, ака. Мен суроо берип атам сизге, Дастан мырза, просто суроо берип атам. Чынбы, жалганбы ушинтип айтылганы деп суроо берип атам сизге. Жалган. Вот и все, ошентип эле айтыңыз болду. Мен сизди эмне? Ассаламу алейкум, шаардын тургундары. Шаардын красавчиктери, амансыңарбы, тынчсыңарбы? Ассаламу алейкум. Тазалык сонун болуп калыптыр мына жак. Зор болуп калды. Болот да ушинтип жашсак, Шуга жардам бергиле жаштар, кичине шаарды уялып атсаңар керек. Азыр ылдый жакты эртең мына репортаждан көрөсүңөр. Ылдый жак Бангладеш болуп кетиптир го. Азыр мына жерди көрүп, болот экен го ушинтип жашсак, Мына таптаза. Вот азыр ошо, бирок мына жерди мына жер токтоп го. Туурабы? Ушуга бул жерде иштейсиң сен? Ким иштейт бул жерде? Көзөмөл кылгын экен ушуну. Мына Балмуздак иштеткенди, Плов центрди силерге деле неприятно да. Туурабы? Мына азыр кара, таптаза, мен кубанып атам да результат бардыгына. Молодец. Ылдый жагы вообще бардак. Көңүздөр табана камераны көрсөтүп айтканда айтып эме кылабыз бар өзүлөр. Биз азыр репортаж кылып атабыз, эртең буюрса базар көндөргө киребиз, мэрияга, акимге чейин барабыз. Аракет кылалы, тазалыкка биргеликте. Нас базардан башталган да. Азыркы учурда дагы. Тазалабай атабы тазалык. Үйүлүп кетет да вообще слишком. Ал жерге камера коюп, күнүгө алып атабыз дедилер го, таптаза кылып койдук дедилер го. Камера иштеп атабы экен? Эртең өтөбүз, эсепке алабыз өтүнүчүңөр. Биргеликте, айтып, нетип балдар, нокаттыкмын дейбиз да биз бир жерге барганда. Туурабы? Анан биле Бангладештиктерби десем, эмне десеңер эртең? Туурабы? Аракет кылалы, жардам бергиле, макулбу? Анан баягы комментарийга межнациональный розниг алып келип такап атат. Өзбек кыргыз кылыпчы. Ушул жерден дагы душмандар бир башка жака укту бурганга аракет кылып атат. Ошолорго тилиңди тарт, абайлап сүйлө. Бул бардыгыбыз үчүн болуп атат. Шаар, Нокат районунун кызыкчылыгы бул жерде. Тазалыкты сактайлы деп, bundan туура нерсени түшүнгүлө деп кичине жазып койгула комментариягачы. А то действительно кээ бир окуп алгандарчы, аң сезими өзүнүн акыл деңгээлине жараша мени мындай нацистке, сен нацисттик кылып атасың деп атат да. Жок, беш кошкон элибиз. Беш кошкон эл, динибиз бир.
Туурабы? Аллахка шүгүр, алхамдулилlah мусулманбыз. Тазалыктагы имандан. Туурабы? Бир жаманды көрсөң, барып токтотуш милдет. Ошол милдетти чогуу аракет кыла турган болсок, мына азыр сүйүнүп атам да. Тап болот экен го. Ылдый жакка бир түшүп койгула, көзүңөр эртең репортаждан көрөсүң, ылдый жак вообще Бангладеш, уят. Ушундай урматтуу мекендештер. Урматтуу мекендештер. Биз ушул жерде мына карагыла таптаза арчалар дагы сонун болуп турат. Шаар да бул жер таптаза шаар. Анан шаардын тургундары өзүбүз жашаган жерди өзүбүз тазалыгына көңүл буруп, өзүбүз аракет кылбасак анан уят эмеспи? Биз эми ылдыйдан улантабыз. Мына көрүнүштү карагыла эми. Мына. Шорону ичиптир да бул жака, сууну ичиптир да бул жака, мороженолорду жеп таштаптыр муну кара. Арбузду жеп жарымын таштаптыр эми. Мына. Мына көрүнүштү карасаң, мына сууну ичип, мына карайм, салфеткаларды кара, тамекини чек ыргыткан, мынаны кара. Мына акыбалды кара эми. Сууну ичкен, мороженону жеген шаар. Так, урна коюп коюптур, анан жакындата аласыңбы? Бирөөсү урна коюпту, көрдүңбү? Эки жерге урна уже. Болот экен го. Неге ушул нерсени шаардын мэри ким? Аскаралы Рысбекович. Эмнеге ушунун үстүнөн иштебейсиз? Сиз иштейсизби, иштебейсизби? Аксакал. İştebeseniz ketiniz. İşte turgan жаштар келсин ордуңузга. Зачем өзүңүздү да кыйнап, мына мусорду карагыла. Келгенден бери эмне жумуш кылдыңыз? Негизи Аскаралы Рысбекович. Шаар үчүн, Окат району үчүн. Эми шаардын мэрisi, шаар үчүн эмне кылдыңыз? Аскаралы Рысбекович. Мына көрүнүш эмне деген нерсе? Мына карачы, мына жактардан бери жатканын кара. О, нарактарды кара. Мына көрүнүш эмне деген көрүнүш эми? Мына урналар, мына азыр ашкананын алдына урна жасалыптыр да. Кара. Ашкана. Бир эмес эки урнаны коюптур. Болот экен жакшына ал урнаны койсо. Мына жерге челегин коюптур. Эми бул каяктан келген мусорлор эми мынаны кара. О, нар жакты кара. Түгүн кара. Шаар. Ноокат шаар, шаардын так ортосу. Мына кара. Запахты чувствовать атасыңбы? Уже мына магазиндин эмесинен сурайлычы. Мына кара. Магазин мында турат мусор. Мында турат мусор. Шеф, ассаламу алейкум. Дүкөндөнсүзбү? Дүкөндө ким старший чакырчы? Ассаламу алейкум. Амансызбы, тынчсызбы, дамдысызбы? Алдыгы портердеги магазиндин мусор сизге таандык, а? Атайын ошол жерде сактап атасыздар, ыргытпай, туурабы? Алып кетесиз да. Молодец. Эмне болчу? Мына кимге таандык? Сизгеби? Мына сизге таандык эмеспи? Мына фрукту, овощу, апельсин, балекеттердин идиштери да мыналар. Азыр алып коюп алыңыздар, сразу эмеге салыңыздар. Мындай примери катары көрсөткүм келип атат да, мусорду ыргытпай, башкаларга кошоп көрүнгөн жерге. Тиги эмнеңерди чогултуп атканыңарга примери катары силерди көрсөткүм келип атат. Болот экен ошентип мусоруңду чогултуп алып кетсең дегим келип атат да. Мына ол мусорду дагы алып тазалаңыздар. Ассаламу алейкум. Ассалам. Амансызбы, тынчсызбы? Дамдысызбы? Аллахка шүкүр. Алхамдулилlah. Өзүңүз? Кудай деп. Рахмат. Дуа алып туруңуздар. Караңыздар, алдыгы жакты мусорду караңыз. 20 жаштагы кыз бүгүн мына 2-3 жума мурда чыккан. Бүгүн дагы чыкты да. Бүгүн дагы чыгып, банктын сотрудницасы болом дейт. Башка шаардан келип иштеп кетет экен. Күнүгө келип кетем дейт. Ноокат шаардын акыбалына мен мындай жаным кейди. Эмне ушинтип жашап жүрө бересиңерби?
Кандай бул? Мен иштеген жерге жыты кирип барат. Тазалыкты сактабайлыбы? Бир жардам бербейсизби? Мен мэрге кайры кылсам, мэрияга. Нокат мэрия 20 күндүн отчет берди болгону. 20 күндүн тазалыктын директорунун номерин берди деп даттанып атат да. Анан ошондон улам жаш кыз ушул нерсени түшүнүп, сырттан келип, шаардан келип тазалыкка биргеликте иштейли деп кайдыгер карабагандыгынан биз бүгүн репортаж даярдап атабыз да. Атайын көзү менен көрөлү кечке мал кандай болот. Эртең менен келип буйруса дагы бир сыйра канча чогулду көрсөтүп туруп, анан базаркомдорго, тазалыктын жетекчисине, мэрге, акимге чейин барганга аракет кылабыз да. Аракет кылалы, жардам бериңиздер, тазалыкты сактайлы, баардыгыбыз ушинтип алып кетели. Тазалыкта кыймандан. Урматтуу мекендештер, мына шаардын кооздугуна, шаардын тазалыгына азыр мына мамлекет тарабынан мушат берип атабызбы? Бери, жылер, иштей бериңиздер байке. Шаарды мына азыр караңыздар, зебраны жаңылап атышат, линияларды жаңылап атат. Алдыда эгемендүүлүгүбүз 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк майрам күнү, көчмөндөр оюну болуп атат. Алдыда майрамдар бар да, бүт мындай бир майрамдарга дагы майрамдай маанайда киришибиз керек да. Тазалык маданиятын кантебиз билбейм, орнотушубуз керек. Кече сессия болду Нокас шаарында. Нокас шаарынын депутаттары тазалык, именно тазалыкка претензия коюп, мени таң калтырганы Нокат шаарынын тазалык муниципалдык ишканасына 10 миллион субсидия акча каралат экен да, элестеткиле, 10 миллион. 7,5 миң канча? 7,5 миң абоненти бар экен. Эртең биз ошол 7,5 миң абоненттен реально канча акча түшөт, эртең барып туруп тазалык муниципалдык ишканасына барып туруп ушул суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Кече сессияда базардын ичинен болгон 50 миң акча чогулат деген экен. Ушул жерде мен уже ынандым да, тазалык, Нокат тазалыгында, тазалык муниципалдык ишканада коррупция бар экен. Буга чейин биз далилдеп алып чыгып бергенбиз. Тазалыктын жетекчиси бул жак мага карап акча албайм дегенде квитанцияларын чыгарып койгон жергиликтүү ошол жердеги содагерлер. Демек чөнтөккө левый сыртка акча чыгат, кимдир бирөөнүн чөнтөгүнөн акча кетет. Базардын ичинен 50 миң акча түшөт деп атыптар. Кафелер 20 миңден берет алды тазалыкка. Базардын ичиндеги кафелер 10 миңден 8 миңден берет. Эртең күндүзү кафелерден репортаж кылып туруп канчадан берет экенин аны да чагылдырып беребиз. Бул жерде чоң, алейкум ассалам. Бул жерде чоң коррупция бар экен. Ошол акчаларды туура колдонуп, урналарды коюп, жаңылап, шаарды таза кармаса болбойт беле деген суроо да. Урматтуу мекендештер, келгиле жалпы Нокат эле биргеликте тазалыкка мына ушул эми билбейм бул адамдар кандай адамдар десе болот. Чочкодон айырмабыз жок болуп атат да мындан келдичи. Шаардын табырдан сонун көчөлөргө мына мусорлар таштап койгон адамдарды буларды эмне деп аташты да билбейм. Азыр эми биз акимият жакка дагы өтүп көрөлүчү. Ал жактын акыбалы кандай? Ал жакта дагы ушул көрүнүшпү? Же ал жак тазабы? Ылдыйга бир түшүп туруп кругойдон жогору акимият менен чыгабыз. Азыр мына бир сыйра карасаң, мына мусорларды кара. Мына мусорду кара эми, мына ушул жерде элечи, карачы, камера именно ушул жерде алып атат. Мынанда 3 камера турат, көрдүңбү? Мына. То есть буларда доступ бар. Азыр мына жогоруда видеодо көрдүңөр, мусор таштагандар акчасын төлөйм. Тазалык муниципалдык ишкана менен биздин келишимибиз бар. Алар ушул жерге төгүүгө уруксат берген деп атат. Ошол эле учурда Дастан мырза Нокат шаарынын тазалык муниципалдык ишкананын жетекчиси биз уруксат бергенбиз, бул жерге ташса болбойт деп атат. Бизге тазалыктын жетекчиси уруксат берген деп атасыңар. Биз келишимибиз бар. Ушул жерге алып келип төгөсүң, ушул жерде машина менен алып кетесиңер деп айткан деп азыр айттыңыз записти шуда. Бизгеми? Ким уруксат берген? Хаммасы айтчу. Машина топлайсыңар, оларды. Анда эмнеге камера аркылуу записти алып туруп, полный протоколдоштуруп бюджетке мына акча дагы түшмөк. Эмнеге наказать этсеңер болбойт? Сөзсүз түрдө биз Таландагы YouTube каналы, биз алып чыгышыбыз керекпи? Биз айтып силерге жеткизип анан чара көрүшүңөр керекпи? Эмнеге өзүңөр ушул нерсеге көңүл бурсаңар болбойт? Демек, действительно бул жерде урнаны өзүңөр атайын койбойсуңар. Ушул жерге төгөөрүл тазалап алып кетебиз деп туруп добро бергенсиңер. Добро бербегениңерде көпчүлүк муну таштабайт болчу. Точно жана аксакалдын айтканы дагы туура да.
Болбосо мына камераларды жаңы коюп турсуңар. Мына именно ушул жерди тартып атат. Показательно наказательно эткиле көрсөтүп. Ким төгүп атат? Пускай нокаттын ошо геройлорун эл танысын, жүзүн көрсөтүп алып чыккыла, бетин көрсөтүп, тосуп салбай. Штрафты бергиле. Болбосо кеткиле иштебей турган болсоңар, иштей тургандар келип иштесин. Нокат шаарынын мэри менен тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси сиздерге мына сын да абатмауына мындай негизделген сын. Карагыла бардак шаардын так ортосу. Кара, мынаны кара, мананы кара. Бүт полный бардак. Уятты. Ана жогору жакка биз результат көрсөтө алдык. Показательно наказать эттиңер, коомчулукка кечирим сурап алып чыктыңар, штрафын жазып бердиңер, төлөдү. Таптаза болуп калыптыр. Экинчи ошол жака төлөдү. Эмнеге бул жакта кылсаңар болбойт? Демек силер өзүңөр ыктыярсыңар ушул жерге ушинтип алып чыкканга. Ичкериден көрүнгөн жерге мусорду таштап, ичкериден чогулткандан эринип, ушул жерге чогултса, ушул жерден жүктөп кетебиз деп өзүңөр макул болгонсуңар. Ошон үчүн алып чыгып төгүп атат. Мына ылыйга уже контейнер келип калыптыр. Мына жогору жакта жүрөбүз, ылыйды уже биз жана жогоруда сүйлөшпөдүкпү? Растам мырза менен телефон аркылуу. Команда берген окшойт. Ылыйды тазалап кеттир уже. Тааныткыча таптаза болуп калат. Мына урнаны алып келип коюптур. Болот экенго урнаны алып келип койсо. Демек эртең менен келебиз, бардык жерде урна болот эмичи. Эгерде райондук деңгээлде буга укуктук баа берилбесе, биз областка кайрылуу жасайбыз. Президенттин пайда болуп калыптыр. Жок эле. Жок болчу. Мына жерди урнаны алып келип коюптур, карачы. Демек бар да буларда тазалык. Азыр 1,5 бар бекен, а? Азыр мүмкүн болсо өтүп келеличи, ошол жакта 1,5 бар бекен. Ишканасындачы. Мына акыбалды карагыла эми, мынаны кара. Мусор агып келип жанагы жогоруда видеодо көрдүңөр да. Бул жактан дагы алып келип толгон уже запор. Суу кетпей калган. Эми бул ашып бул жакка агат. Мына биздин кайдыгерлигибиз, мына шаардын тургундары. Кеттик, мына акимият жакты көрсөтөлчү, мына ал жакты, мынанын ичин көрсөтөлчү. Мынанын ичи таза окшойт, а? Бунун ичин Гүлнара Дубанаева карайт да, ал эже тазалыкты караса керек. Бир көрүп коелучу. Гүлнара Дубанаева постоянно основной менден дагы көп тазалыкка көңүл бурат. Көп чыгып критиковать этет. Мына өзүнүн территориясы действительно таза. Эгерде ушундай таза кармабаса, кантип критиковать этмегиле да? Кантип тазалыкты сактагыла деп чыкмак. Карагыла мына. Мына ушул жер Гүлнара Дубанаева өзү гүлдөрдү тигип, отургучтарды жасатып, алдыгы жерге мороженое сатканга уруксат алып, ошол мэрия менен келишкенби, ким менен келишкен, шаар менен келишип, кысасы ошол жерге мороженое сатып, 2000 ижара акчасын төлөйт, бирок мына жердин тазалыгын бүт мойнуна алган. Мына таптаза болот экен го. Шаар деген ушундай болуш керек, мына. Таптаза. Эми Нока шаарынын тазалык муниципальный ишкананын территориясынын акыбалын эми жогоруда көрүп атасыздар. Мына сыртка чыктык. Акыбал мына. Мынаны кара. Мына акыбалды кара. Так, мына ал жакка дагы мусор төгүлүп тур, анын аркы бетке төгүлүп тур. Бардак мына аркы бет дагы. Нокаттын бүтпөгөн знаменитый недостройкабыз ошонун алды. Нокат районунун акимият администрациянын алды. Акыбалды караңыздар. Так, таштанды таштабагыла дейт, тазалыкты сактагыла дейт. Нокат администрациясынын алды. Администрациянын алды. Элестетесиңер, шаардын
так ортосунда акыбал ушул. Эгерде администрациянын алды ушундай жатса, эми алдыгында соттун алды жа, соттун алдын карагыла. Биздин Ноокат тазалык муниципалдык ишкананы срочно мындай бир жетекчисин алмаштырыш керекпи? Субсидия деп 10 миллион акча бөлүнөт деп мен таң калып атам да. 10 миллион. И плюс бензинге деп канча деди шаардык кеңеш депутаты айтып атат. 700 миң акча каралат экен. Шаарга күнүгө чыгып водовоз суу себиш керек экен. Президент келгенде эле суу сепкенин көрдүм мен, честно. Башка учурда мен водовоздун суу сепкенин көрө элекмин. Кайта 700 миң акча бөлүнөт экен. Мына Ноокат администрациясы көрсөтүп кой бул жагын. Ноокат администрациянын алды. Мына. Бул жак Ноокат сотунун алды, акыбалды карагыла. Хотя бы ушу Ноокат администрациясынын алдына Ноокат районунун жүзү де мындайча айтканда, хотя ушул жерге жакшынагыл 3-4 урнаны коюп, толуп мындай көрүнүш болбош үчүн тазалык муниципалдык ишканасы кафелерден алган 10 миң, 20 миң акчага ушул жерге ушундай темир урнаны жакшынагыл ушул жерге эми жебеген жердин алдында. Бардыгы жейт, жебеген жердин алдында. Жесеңер дагы бир нерсе жасап жебейсиңерби деген келет да. Мындай бир жасабайсыңарбы, ушул жерге бир коюп койбойсуңарбы? Мындай темир ящикте ушул жерге кайта 4 алдыгы жерге 4 Мына расстоянияны карагыла канча? 100 метр аралыкта Ноокат администрациясынын алдында, Ноокат сотунун алдында көрүнүш. Эгерде администрациянын алды ушундай жатса, демек базардын алды. Буга жетекчилер эмнеге кайдыгер карап атасыздар? Так, бул Ноокат администрациянын көчөсү. Bundan nar жагында как раз Ноокат мэриясы бар. Ноокат мэриянын алды деле абат эмес. Жолу дагы жакшы эмес, тротуарлар дагы бир кечеле бир жаран кайрылды. Ноокат шаарынын мэриясынын алдында көчөлөр ремонт болгон эмес, асфальт болгон эмес, асфальты жок, и плюс тротуар жок деп даттанып атат. Мына Ноокат администрациянын алды. Эсиңердеби, президент келип атканда гүл тиккен заматта бир күндө, эртеси күнү гүл гүлдөгөн. Кече тигилген гүл эртеси күнү гүлдөгөн. Азыр куурап жатат. Полный куурап калган. Я. Эмне экен ал жер? Я. Салам алейкум. Ке, колду бер качпай таңын турайын. Кандай, аксыңарбы, амансыңарбы, шаардын тургундарысыңарбы? Молодец. Кел, ассаламу алейкум. Тазалыкка көңүл бурбайлыбы, биргеликте күрөшпөйлүбү, шаардын балдар, жаштар? Жардам бербейсиңерби? Жогор жак таптаза болуп калыптыр. Байкадыңарбы өткөндө видеолордон кийин? Таза жашайлы де. Сен мен бир жерге барса каяктыксың десе, Ноокаттыкмын дейбиз, туурабы? Ушул акыбалда кетсек, эртең бизди Бангладеште атып берет. Чын. Тротуар мына администрациянын алды. Мына ал кайсы эмеби? Кайсы ишкана мына? Соцзащита болса керек бул жер, тротуарлардын акыбалын карагыла. Мына администрациянын алды, Ноокат сотунун алды, бул жакта Ноокат прокуратура, эми Кыргыз почтасы. Мына акыбал, тротуарыбыз жок. Тротуарыбыз жок. Мына мусорларды карагыла эми, көрүнгөн жерге мусор ташташкан. Мында мусор жатат. Хотя бул администрациянын алды да, бул жакчы. Мэриянын алды кандай билбейм, азыр мэриянын алдына да өтөбүз. Мына. Не деген, шапалактай жерибиз бар. Ноокат шаарынын территориясы 3,5 миң квадрат метрби ушундай. 4 миң квадрат метрби ушундай, аз эле. Ушул жерди таза кармай албагандыгыбызга таң калам да менчи. Акимияттын алды. Эми биз азыр мэриянын алдын өткөрөлчү, ушунча болуп калды. Мэриянын алды кандай экен бир көрөлчү. Бетимди не хочу, чтобы показывали. Ошол жака келиңиздер эле, я такой хаос подниму.
Tualetibиз это кошмар. Мынандай каларлар жүрөт. Санапи дистанция карабайт. Чалыңыз номерди эртең чалыңыз. Эртең биз обедте бошойбуз. Обедтен кийин 998 33 44 55. Эсиңиздерде болсо керек. Мына аким менен президент чыгып кеткенден кийин аким менен Дайняр Шешекенов беле, Шешекенов Дайняр ошол учурда азыр экс аким болуп калды да. Президент келгенде муну көз боемолук менен койгон да. Жөн эле технология сакталгандан жөн алып келип тизип койгон. Мен буну айтып бергем. Ушул ойдон турат экен да. Жол эми акыбалы. Центральный көчө, Ноокат администрациясынын алды асфальт болбой калган. Тантыгы чыгып кеткен. Президент келатат деп көктөндүрүүгө базардан ишкерлерден акча сурап Ноокат мэриясы. Причем кайсы сотрудниктер акча сурап, эмбак чеги менен ишчилер мага жөнөткөн. Ушул кезге чейин сактап жүрөм. Мен ошондо аким президент кеткенден кийин президенттин өкүлү, ыйгарым укуктук өкүлүнү азыркы Ош областынын губернатору мындай айтканда Аманкан Батырбековичтерге мен кайрылуу жасаганмын. Президент келатат деп ишчилердин канын сороо акчага ушул гүлдөрдү тиктирген. Бир күндө гүл ачкан. Мына солуп жатат. Мына. Эсиңерде болсо Шешеканов Данияр ушул жерден менден качкан. Эми бошогондо бул жерде иш болуп атпайбы? Сизден башкалары. Маданиятты болуңуз, макулдук иши. Маданияттуу эле сизден суранып атпайбызбы? Келбейсизби? Кача бербей, качанга чейин качат? Мына эми качып жөнөштү бардыгы. Интервьюдөн мен суроомо жооп бергенден качып мындан өтөгөн эле путун чөпкө тазалап өтүп кирип кеткен. Мына куурап жатат. Мынага. Көрдүңөр, куурап жатат. Жалко да, мына карагыла. Мына канча Оем канча акча кетти дем. Полный курап калган. Полный кураган. Мына ошол малда тиккен муналысы даже көктөбөптүр. Мына карагыла. Эми буга канча акча кетти, бюджетке канча акча кетти деп көрсөтүшөт билбейм. Мына кураган. Бир күндө ачканда ошол малда ушул гүлдөрчү. Президент келген күнү таң калганмын. Тиккен эртеси күнү ачканда, ey Allah. Эври эгип атканда гүлдөр. Алан эсиңерде болсо мен кыска видео көп тарап кетти. Президент кеткенин алып кетип калбайсыңарбы деп. Президент кеткенден кийин алып кетип калабы экен дедим эле, ошол видео таркап кеткенден кийин мына ал скамейкалардын бардыгы калды да. Бардыгы калды. Ноокат элине калып калды. Президент кеткенден кийин ушуларды алып кетип калбады. Эми хотя бы Ноокат мэриянын алды, Ноокат администрациянын алды ушул көчөлөрдү асфальт кылып жакшына оңдоп койсо болбойбу эле дегеним да. Ноокат өнүктүрүү фонд кайта өзүнүн ошол фондунан ошол жерге элдик салым кылалы, шаардын тургундарынан суранса жардам берсе керек эле. Куурап жатат. Азыр эми биз мындайынан өтүп, мына Ноокат администрациянын алды. Азыр эми жаңы келген Нурлан Бейшенбекович, жаңы келген аким Азамат элди айланып атат. Азыр депутаттар тынууга келип, алар менен эл жер жүзүндө мен соцсеттен аябай көрүп атам. Нурлан Бейшенбекович прям изучать этип атат. Бул адам иштейт деген үмүттөмүн. Ушул жолдорду ошол оңдойт деген үмүттө менен убакыт көрсөтөт. Мен азыр жаңы келген акимди сындап тепкилеп жатып калсам туура келбейт. Мына акыбалды карагыла эми. Мына акыбалды карагыла. Администрациянын алды. Ноокат Кыргыз почтанын алды. Мына карагыла. Мына. Шуга неужели көңүл урулбайт, а? Биз мэрияга барып атабыз айткандай. Биз каяка жөнөдү дебегиле. Мэрияга кетип атабыз. Просто бардакта тазалык ал жер жок экен, ошону көрсөтүп коелу деп. Ар бир ишкананын алдында өз урна болуш керек да. Мынанда урна турат. Карагыла, например. Мына карасаң, урна турат, мына мусорду кара. Мына мусорду кара. Мына. Көрдүң салфеткаларды. Урна кача шу жерде турат. Эмнеге ба тазалык маданиятына бирге аракет кылып, ушул тазалык маданиятын алып келели. Шаарыбызды таза кармайлы, биргеликте шуга күрөшөлү. Таза жашаганды үйрөнөлү деп атканыбыз
ушул да урна бар жерде да көрүп атасыздар, жанында мусор толтура жатат. Ал биз мындай парктар аралап өтүп туруп, мэриянын алдынан улантабыз. Ноокат мэриянын алдына келип калдык. Мына Ноокат мэриянын алдын парктын алдыда, мына отурган жерде карагыла. Бул жер канча күндөн бери тазаланган элек. Onu qara. Paket menен alып келип таштап кетти. Мына дневник окшойт, а? Дневник экен, кимдердин немеси окуп коелуп алып туруп. Дневник бар экен да. Койчу, уяткып шеменде коюп эле коелучу. Дневниги бар экен деп тапсаң болот өзүчү. Эми бул тазалык ишканасы таап чара көрсө болот да, акыбалды көр эми. Мына карагыла. Мына карагыла. Ушул кантип болсун эми? Ноокат мэриянын алды. Мына Ноокат мэриянын мына акыбалды карагыла эми. Акыбалды карагыла. Он аксакал. Аксакал, каяка мусорду ыргытпаңыз, аксакал, каяка? Аксакал, эмне ыргытып бердиңиз мусорду? Эмне мусор ыргытып атасыз? Каяка эле көчөгө? Эмнеге көчөгө мусор ыргытып атасыз? Кандайча жөн эле? Ассаламу алейкум. Амансызбы? Тынчсызбы? Bilamiz. Nima ertaga olib ketdi. Erta менен алып кетет? Soat 8'de keladi. Nima? 7:30. Рұқсат бергенби? Maydan tashlamadim hali har kun 3 oy mehnat tashlab. Kim рұқсат берген? Тазалык муниципалдык ишкананын директору? Ким? Же колундагы ишчилери ким рұқсат берди? Сиз айтпайсыз күнүгө эртең менен 8 алып кетет. Демек, постоянный основа мусор ыргытасыздар да? Yok, to'g'ri chet ver. Olib chiqishadi mahalla. Shahar olib ketib qoladi. Ушул жакшы көрүнүшпү? Караңыз, арчанын түгү сонун жер. Жап-жашыл, таптаза жерге мусор алып чыгып төп койгонуңар жакшыбы? Yo'q, hozir tunda olib chiqishsa shahar hech kim yo'q deb ketib qoladi. Ушуну кечеги күнү мени билишимче Жол Кеңеш депутаты Нулифар Якубжанова келип, мэрияда эл менен тазалык муниципалдык ишканасы жетекчилери менен, ишчилери менен чогуу мэриянын сотрудниктери менен сүйлөшүп, определенный бир жумада кайсыл көчөгө кайсы күнү кирет, убак саатын расписаниясын түзөп, ошол жакка автоунаа кирет, сигнал басат, үйдө чогултасыңар, алып чыгып ыргыта турган болуп турсуңар, туурабы? Ошондой кылып, үйдө кармап, туруп турсаңыздар, келип сигнал басканда алып чыгып ыргытсаңыздар болбойбу? Бизде айылда ошондой, например. Эми аксакал башыңыз менен сиз ушинтип атсаңыз, биз жаштар каяка барабыз? Туурабы? Мына мусорду караңыз. Эми бул мэриянын алды да. Мейли, аксакал экен, сизди сыйлайм, урматтайм. Мен сизге көп суроо бербейин. Мына акыбалды кара. Мэриянын алды. Ноокат мэриянын алды. Ноокат мэриянын алды, мына жакындан тартчы. Ноокат мэриянын алды, урматтуу мекендештер. Билбейм, эмне дешти дагы билбейм. Не көрүнүш эми, бул? Не көрүнүш? Не көрүнүш эми, урматтуу мекендештер, мына. Көрчү, ишенишпей койбосун. Кантип эле Ноокат мэриянын алды деп жүрүшпөсүн. Мына Ноокат мэриянын алдында ушул көрүнүш. Анан биз базардын алдын суранып жүрөбүз, таза кармап бергиле депчи. Мына Ноокат мэриясынын алды. Көрүндүбү? Ноокат шаардын мэриясы. Урматтуу Аскаралы Рысбекович. Уят. Ассаламу алейкум, мандай? Алдыңар, кантип алдыңар, тазалык? Айсыл жер. Анан кана аксакал, мына аксакал тутулду азыр, мына видеого тарттык. Рухсат бергенде ана мусор таштарды алдыңарга. Чыкчы. Урматтуу мекендештер, билбейм. Кандай укуктук баа бересиздер? Комментарияда сунушуңарды, ой пикириңерди калтыргыла. Азыр эми булар тарттырбайт.
Biz erteң бирок официально келебиz. Азыр түнкү саат канча болуп атат? 10:45 мүнөт өтүп атат. Эртең биз келип сөзсүз түрдө бул жакка обращение кылабыз. Шаардын мэриянын алды ушундай болуп атса анан Нокат базардын алды просто не дешти да билбейсиң да, урмат Аскар Рысбекович. Иштесеңиз иштеңиз. Шенмендечилик болчу. Мен ойлойм бул репортаждан кийин сизге укуктук баа берилет. Аскар Рысбекович, иштей албасаңыз кетиңиз, жаштар келсин ордуңузга иштесин. Не деген көрүнүш эми? Алдыңыз ушунтип мусор төгүлүп жатса. И причем буга уруксат берген, ооба ушул жерден алып кетет деп айтып атат. Урматтуу мекендештер, биз азыр Нокаттын мал күн чыгыш тарабынан главный ходдон базардын башы. Бул жер Кыргыз-Ата Нокат маршруттары каттаган маршруттар ушул жерде турат. Бул жерде таксисттер турат. Көп бул жерден аябай көп аттанып чыгышат да, бул жерден особенно таксисттер невозможно тазалабайт депчи. Эч бул жерге келип ушул жерде тартканга мүмкүнчүлүк болбой атты эле. Биз буга чейин бул жерди чалдырганбыз негизи. Бул өткөн жылы кышындасы Нокат мэри Аскар Рысбекович менен биринчи жолу кырылышканыбызда ушул жерлерди чалдырганбыз. Акыбалды карасаңар. Карачы мына. Мына ушул суу мына аралды Каракоктун аралап өтүп туруп, аралың өтүп кетет. Жуунат да муну билбесе мындай акыбалда. Мына мусорларды карайм. Мына мусорларды, бул жакта карагыла. Бул жерди билбейм. Запахты карай. Ушул жерде таксисттер кантип олтуруп адам алып кетишет билбейм. Шеф, не алып келдиңиз? Мусорбу? Суу? Кандай суу? Мусордун суусу? Эмеси менен калтырасызбы эми аны? Челеги менен. Калтыра бериңиз. Бул жер эми урнада, бул жерде көчөгө таштап атсаңыз анда азыр 1-2 фуро берет элем. Бул жер эми урнада, бул жерге боло берет. Бул жер кандай каждый день ушундай көрүнүшпү? Мындай тазалашпайбы бул жерди? Эртең менен бирөө каждый день эртең менен тазалайбы? Обедте келип тазалап атышабы? Жок, кечки бирде келип бир алып кетет. Ошондо саар чоңуят. Анда мына бир күндүк мусорбу? Өткөндө бир жума албай коюптур. Бир жума албай коюптур? Өздөрү айтты, бир жума албай коюптур. Жетин айтты. Просто запах. Отвратительно. 1,5 saatта gelişet. 1,5 saatта келишет? Түшүнбөдүм, ал кандай 1,5 saatта келишет? 1,5'da gelişet. Gündüzü abedten kийинби же түнкү 1,5'da? Келип алып кетишет. Beni alıp ketip atışkan. Алып кетип атышкан. Мына ойлойм канча жума, мына бир жумалыкпы же канча күндүк мусор? Канча күндүк мусор? Bir günde de şundan çok. Бир күндө ошондой мусор чогулуп кетет. Ушул жерге азыр эми кара, жок да эме жок, контейнер жок. Контейнер жок. Ушул жерге канчадагы базардын башы, остановка, маршрутный линия бар жер. Аккуратный кылып ушул жергечи, территорияны закрытый кылып, ушул жерге жакшынак кылып, все-таки конца концов Нокат шаар да бул. Айыл эмес. Айылдан хуже болуп атпайбы бүгүнкү күнү состояниясы, акыбалы. А в реальности статусу бар Нокат шаары. Нокат шаардын абалы, базардын башы. Ушул жерге тазалык миллиондогон акчаларды субсидия кылып берет экен силерге. Кафелерден аласыңар мыйзамсыз, чөнтөгү наличка бер деп алат экенсиңер. Буга чейинки жетекчи эң багына да калчу. Иштен кетти азыркы. Азыркы 4 ай болду, азыркыга бир нерсе дей албайм. Тем не менее, ушул жерге жакшынак кылып контейнерлерди коюп, чоңойтуп, кичине мындай бир шаардагыдай кылып туруп урна кылып койсо болбойбу? Тамак кармап калды уже сасыган жытынач. Базардын башы. Салам алейкум.
Алейкум ассалам. Кандайсыз? Амансызбы, дамдысызбы? Шүгүр, алхамдулилlah. Кыска ушул көрүнүш. Центрдин кайсыл жагына барба, базардын кайсыл жагынан чыкпа, айтор. Тазалык 10дон 0 балл да. 0 балл. Билбейм. Качан оңолобуз? Коомчулук эл оңолмоюнча анан биздин жетекчилер оңолбойт окшойт. Жетекчилер элиң шул болсо мен эмне кылайын деп өзгө жараша мамиле кылып атат деп эле кабыл алып атам. Ошол.